Көптөгөн адамдардын жүрөгүн ооруткан нерсе бул анын кылган күнөөлөрү. Көптөгөн ыймандуу адамдар кылган күнөөлөр үчүн көп убакыттар бою кайгы деңизинде чөгүп кала берген. О бир тууганым, эгер сенин күнөөлөрүң деңиздин көбүгүнөн көп болсо да, чөлдөгү топурактын кыпынынан көп болсо да, жер жүзүндөгү дарактардын жалбырагынан көп болсо да, бүткүл дүйнөдөгү адамдардын чачынан көп болсо да, асман, жер тоолуу күнөө кылган болсоң да, Аллахтын кечириминен, анын ырайымынан жана анын мээриминен үмүтүңдү үзбөгүн. Чындыгында жараткан Аллах кечиримдүү, ырайымдуу. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир карыган чал кайгылуу абалда келип айтат: "О Алланын элчиси, мен жаштыгымдан ушул күнгө чейин көп күнөөлөрдү жасадым. Кылбаган күнөөлөр да калбады. Эгер менин күнөөлөрүмдү жер жүзүндөгү адамдарга таратып берчү болсо, анда ар бирине жетет. Айтыңызчы, эми Аллах мени кечиребе?" деп суроону узатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сен мусулман болдуңбу?" деп сураганда, карыган чал: "Ооба, мен мусулмандардан болдум" деп жооп берет. Анда Алланын элчиси: "Аллах сенин кылган баардык күнөөлөрүңдү кечирди" деп жооп берет. Эгер адам жүрөгүн Аллах үчүн ачып, чын жүрөгүнөн кечирим сурап, кылган күнөөлөрү үчүн өкүнүп тооба кылса, Аллахым аны сөзсүз кечирет.